Ош шаарында коронавируска чалдыккандар акыркы 15 күндүн ичинде кыйла көбөйдү. Кечээ 54 адамдан оору аныкталса, бүгүн бул көрсөткүч 67-ни түзгөн. Ошондуктан аймакта илдеттин алдын алуу чаралары күчөтүлүп, кошумча стационарлар ачылууда. Ош педагогикалык институтунун базасында дагы изоляцияны ачууга кечээ күнү даярдадык. Буюрса бүгүн жылуулук камсыздоо боюнча иштер алынып барылып атат, процедуралар, документтер. Бүгүн эртең жылуулук берилип калса, шаарга ал жерди да ачабыз. Мындан сырткары Наваи орто мектебинде дагы стационарды даярдадык. Ал жерде дагы 100 же 150 орунду кылып туруп стационар ачылат. Буга чейин абал туруктуу болуп, Ош шаардык клиникалык ооруканасында 70 орунду изоляция, 35 орунду обсервацияда бейтаптарды кабыл алып келген. Мындан бир нече күн мурда кошумча 200 орунду 3 бөлүмдөн турган стационар ачылган. Күндүзгү стационарыбыз бар. Күндүзгү стационарыбызга келип кетип амбулаторун дарыланып турушат. Ошондой эле 70 койка жатып дарылана турган месталарыбыз бар. Ал жерде терапевт дарыгерлер, пульмонолог дарыгерлерибиз бар. Анан дагы ошондой эле реанимация бөлүмүн ачканбыз. Ал жерде реаниматолог врачтарыбыз күнү түнү смена менен иштейбиз. Ал эми Ош облусунун аймагындагы ооруканаларда 1000ге жакын орундук даярдалган. Бүгүнкү күндө бейтаптардын саны көбөйүп, 170ге жакын гана бош орун бар. Ошондуктан дагы кошумча 1500 койкалуу стационар ачылды. Мындан сырткары облустагы 7 районго санитардык посттор орнотулуп, абал оор райондордо чектөөлөр киргизилип жатат. Нарван районунун штабта өздөрү карап, бүгүнкү күндө ушул намазканаларды, базарларды, мал базарларды жаап, чектөө киргизишти, карантин киргизишти. Ошол эле убакта Өзгөн районунда дагы ошондой иш-чараларды кабыл алышты. Өзгөн районунда дагы мал базарларды анан кечээ дагы макулдашылды. Аларда базарларды саат 4-кө чейин иштетип, саат 6-дан кийинки транспортторлордун баарын токтотуш боюнча 2 күндүк 1-4 күндөрдү санитардык нормаларды базарларда санитарный күн кылып объявить этип, калган күндөр иштегенде дагы саат 4-кө чейин. Коомдук транспорттарды саат 18:00-гө, базарларды саат 16:00-гө чейин гана иштөө тартиби облустун башка райондоруна да киргизилди. Облус жетекчилигинин айтымында COVID-19 оорусуна каршы күрөшүүгө аймак толугу менен даяр. Ошондуктан бейтаптарды дарылоочу стационарлардан жана медициналык каражаттардан эч кандай көйгөй жаралбайт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.